дорогие, уважаемые гости, добрый день всем, кто пришел на сегодняшнее наше мероприятие. Мы рады вас приветствовать на нашем форуме. Я думаю, что мы вас собрали сегодня по одной из самых важных тем, которые задают каждый себе в этой жизни. Где найти свое предназначение? Какая профориентация у нас у всех в этом мире? И сегодня мы собрались здесь обменяться опытом, поделиться идеями, чтобы завтра мы могли изменить свои бизнесы, поднять свою профориентацию, раскрыть в себе самые сильные качества, свой потенциал. Учурда мамиле деген сөз негедир кумарланууну берет. Кызык, ысык мамиле, жылуу мамиле. Кимдиктен ол жетишпек. Эгер биз тереңинен ала турган болсок, өңүтүнөн ача турган болсок, бардык нерсе мамиледен башталат. Ошол эле көйгөй дагы. Атасын саргайткан бала. Кайнене келин маселеси. Келини кайнатасы менен, кызы кайнысы менен стаканга кашты. Деги койчу, маданияттуу болдук дейбиз. Али бактарыбызды, адамгерчилигибизди кандайдыр бир жака серпип таштап салгандайбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен профориентация форумунун катышуучулары. Бүгүн биз сиздердин кызматта. Урматтуу замандаш, урматтуу энелер, эжелер, агалар, бүгүн жогоруда биздин Цюнцай тренинг институттун мыкты спикерлери сиздерге кесипкөйлүк, профориентация, кесип тандоо, кесиптик багытты сиздин шык жөндөмүңүздү, сиздин асыл сапатыңызды ачып берүүгө аракет кылды. Кылып жатабыз. Эмне үчүн дегенде, бүгүн акылдуулардын заманы. Бюро Цюнцай тренинг институт замандын, учурдун заманбап саналип методологиясы менен айырмаланат. Бул анын артыкчылыгы. Илимде инсандын жеке өзгөчөлүгү, анын кесипкөйлүгү. Туура, кесип менен мамиленин кандай байланышы бар? Кесип, профессия, чыңгы. Бирок мамиленин бул жакта эмне жешеси бар? Бүгүнкү күндө институтта берилген жашоонун өзүн төрттө бөлүп карайбыз. Биз турмушубузда, жашообузда өндүрүшкө кайсы жака гана болбосун, акча табабыз, жашайбыз, аракетибизде түшүнүгүбүздө алган тарбиябызда ошол. Институтта берилет, 4 тармакка бөлүнөт. Тармактар мындай: өндүрүш, производство, соода саттык, торговля, билим берүү, образование, кызмат кылуу, тейлүү, жардам берүү, услуга. Бул жакта бүгүнкү күндө иштебей калган, жатып калган киши жок. Кесиби жок инсан жок. Эч болбосо курашып барат, эч болбосо президент болот. Чынбы? Бул биздин жашообузда туура кесибимди тандадымбы мени шык жөндөмүмө жараша? Же мен изденип жүрөмбү? Элүүгө чыкканда. Мисалы, мага окшоп. Мен 44 жашында кесибимди алмаштыргам.
себепкер сүт илimi, başka көңілімді бұрған жаңы анкенің менің işkerdülüğüm, işmerdülüğüm, менің миссиям 4. 4 дегенде бұл емеде беріш керек, сөйлеш керек. Мен емей ғана түшіндім. Мамиле, сода кетпейлі қойылу, өндірішке кетпейлі қойылуым, мен ал жақта тәжірибем жоқ. Егер керек болса, консультация аламын десеңіздер, қайрылсаңыздар болады. Қантып, емне қыламын деп. Мен азыр мамилегенді қармағым келіп атады. Мамилеге милдет дедік, қызмат дедік, жардам беру дедік. Егер сен мамиле түзгенді білсең, 4 тармақты бірдей алып кете аласың. Қажетсіз, қымтықсыз. Бирок инсандын өзгөчөлүгүнө келгенде анын мамилеси бири-бирине кошпойт. Ушул жерден башталат. Жетекчи дедик. Жетекчи болгондо бул кандай адам? Бул ишмердүүлүккө келгенде, өндүрүшкө келсе, мен гана эч кимге баш ийгиси келбейт, эгемен, көз каранды эмес. Бирөөнүн көзөмөлүнүн алдында боло албайт. Мамиледе гармония болуш үчүн ал адам сабырдуулукту, жумшактыкты, команда менен иштегенди үйрөнүш керек. Бирок кантип, эгер мен аны төрөлмөсөм, мага мамиле турбайт биринчи орунда. Мендеги, менин түшүнүгүм, менин ишенимдерим, менин тарбиям, менин билимим ага жол бербейт. Ошондой эле элчилерге келе турган болсок, сезимге байланган, эмоцияга байланган. Geçirip koyuyoruz. Sodada emotsiyanın gereği yok. Sodada dostluk yok. Kantık menin emotsiyam, menin көңілім, menin işimde жүрөсүн. İnsandın özgöçülüğü, süt ayılığında bir atat. Senin şık жөндөмүңө жараша, senin sapatına жараша deydi. Sen ömür жолунда алган тажрыйбаң менен гана sen ийгилүүгө, бактылуулукка жетесиң дейт. Биз сырттан издейбиз. Мындай, мұны өзіңізге қаратышыңыз керек. Бұл илим 100%, 1000% жардам. Себеби бұл илимде бардық шартқа, бардық жол жобого түз өзүнүн инструменти бар. Сөз айылымында 5 негизги плакат бар. 5. Бұл сіздің бүтүндөй өмүрүңүздү өзгөртөт. Окуйсуз, билесиз, аласыз, колдоносуз. Oldu. Bırak biz аны чындык деп сырттан издеп жүрөбүз. Бүгүн залда 90% эжелер, айымдар, арузат, эже сиңдилер келиптир. Мамиле темасы болчу. Бир аз түшүндүрмө берейин деп берип кеттим. Кечирим сурайын. Ушул жерде мен Эмне үчүн айымдарды баса белгилеп кеттим? Биз билебиз табиатта ак-кара, улуу кичүү, улууга ауырма, кичиге ыза биздин ийкемдүүлүгүбүз бар. Бул туубаса. Ал законго баш ийбейт. Ал сен менен кетти, сен менен жүрөт. Ушул жерден мамилени дагы тереңирээк түшүндүрүп берүү үчүн мен өзүмдүн жашоомдо болгон, жакында эле болгон окуям менен бөлүшө кетейин. Себеп дегенде мен ойлоп атам да, залда көпчүлүк айымдар экен. Балким өзүнө же кошунасына же ушундай жолду таппай адамга пайдасы тиер, балким сабак болор. Балким ошол адамга жообун бере турган бул илим жаткандыр. Бүгүн биз профориентация дегенде бөлүккө ишкер айымдар келдиңиздер. Булар сиздер өзүңүздөр жараттыңар. 3 тармакты албайм. Мамилеге келгенде, мамиле 3-4 тармакты тең байланыштырат экен. Билим алдым. Мен бүгүнкү күнгө чейин изденип жүрөм. Өзүмдү таптым. Акыл үйрөттүм. Сиздер келсеңер дагы сүйлөп акыл үйрөтөм. Кечирип коюңуз. Качан гана сага сенин өзүң жашооңо иш болгондо сен кимсиң деген суроону бергим келип жатат.
Бирок болбой эле койсун, бирок биз коомдо жашайбыз. Менин тагдырымда өчү бардай мага үстү-үстүнө мушту мурат. Мен канчалык күчтүү болсом, ошончолук тагдырым мага каршы. Билбейм, бул кимде дагы бар мындай. Менин 3 уулум, 1 кызым бар. Кызым 25-те. Акылы толук, билимдүү. 1 кызым болгондо бала үчүн сен баарын кыласың. Энелер түшүнөт, ата-эне түшүнөт. Кызымдын чечими бар. Ал бүгүн турмушка чыккан жок. Турмуш курган жок. Күйөөсү жок. Кайын журтка кызмат кылуу жок. Себеп дегенде мен салттуу үй бүлөдө жашайбыз, салтты кармайбыз. Анын чечими бар. Жакында буюрса төрөйт. Балалы болот. Анын чечими туура, себеп боюнча, закон боюнча 25-теги адам өзү үчүн журтчулук кылат. Биз макул болдук. Илимдүү, акылдуу болгондуктан чечим чечилди. Баары бүттү, жашоо уланып жатат. Бирок мен жарым жылга жок болдум. Эмне үчүн? Чечилди да маселе. Менин де чечимим бар. Эне куркур эмне дейт? Макул дейт баласы үчүн. Болду. Эмне үчүн мен жок болдум? Менин бактаган билимим бар го. Чечим чыкты го. Бирок карагыла. Бизде ишенимдер бар. Калктан кылат. Бизде ким тарбиялайт? Коом тарбиялайт, ата-эне тарбиялайт, мектеп тарбиялайт. Мияка кандай ишенимди киргизди? Аңыкпы, туурабы? Ал сенин кыялыңбы, максатыңбы? Сен 40 жылдан кийин сага ошол керекпи деген ишенимби? Менин ишенимим ушундай кантип болсун. Биз жаратылышка каршы чыгып атабыз да, ата текке каршы чыгып атабыз да. Бул чечим туура эмес да. Эл эмне дейт? Баланы ойлогон жокмун, кызды ойлогон жокмун, акылымда менде макул эмесмин. Себеп дегенде мен моундай көргөндүктөн бияка шаарды куруп алгам, бактысын куруп алгам, өмүрүн куруп алгам, неберени кудасы өктүп тойду көрүп алгам. Менин эмнем сынды азыр бул жерде? Менин напсим сынды. Алданып барып калган ишенимим сынып кетти. Чечип атат. Эгерде бул билим болбогондо эмне кылат элем? Үйлөнүп, турмуш кылып, мактанып, жаркырап, сырттагы жаркыраган үй бүлө боло алмакмын. Уят болбойт болчумун. Жер карабайт болчумун. Жер болсо, жер менен жексен кылып жок кылып таштамакмын. Ал менин колумдан келет. Эмне мага жардам берди? Билим жардам берди. Бул бир. Чечим чыкты, бул 2. Эмнеге жок болуп кеткени, бул менин гана каулум сынып калганы. Ошон үчүн бала тарбиялайбызбы, иш кылайбызбы, эмне кылабыз? Кыялдын дагы, максатың дагы, ишенимиң дагы анык болуш керек. Ал сендеги жеке өзгөчөлүк. Бул биз үчүн, сиздер үчүн, келечек энелер үчүн, келечек турмуш курам деген үй бүлө үчүн сак болсун. Мындай учурда сыртта баатырсың, иштесең жоксуң. Эмнени айткым келет? Биз ушундай өзүбүздүн мыктылыгыбызды көрсөтөбүз деп артыбызда эмне болуп атканыбызды айта албайбыз. Бүгүнкү күндөн баштап, азырдан баштап үй бүлөбүздүн ичине көңүл буралы. Кыйын болобуз десек, өндүрүштүү, соода саттыкты баарын жасайбыз десек дагы, эң биринчи үйдөн баштайлы. Үйдүн ичиндеги обстановкадан баштайлы. Баладан баштайлы. Эмне үчүн андай чечим чыгарды? Аны ким тарбиялады эле, кандай үйдө өстү? Маселе ушул жакта. Мен сиздерге ыраазымын. Мен сиздерге ыраазымын.
Азыр бул жерде жогоруда номер турат 700 01 01 81. Ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.